Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Студияда Айнура Кабатай кызы. Жана мен Каной Гасанкараев, кутмандуу кечиңиздер менен алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Темир Сариев менен Аргынбек Малабаевдин тиреши күчөдү. Экөөнүн талашына чекит коюуга коррупцияга каршы кызматы киришти. Премьер-министрликти мелжегендер, өкмөт жетекчилигине татыктуусу дагы, жөндөмү жогу дагы көз арта башташты. Террорчулардын тузагына илинип ажал тапкандар. Кыргызстандын Сириядагы согушка аттангандардын аягы токтой элек. Акыр чекирден акча тапкандар камкордукка алынат. Шаардык Таштандыда күн өткөргөн 500 адамга социалдык көчмө блок уюштурулду. Темир Сариев отставкага кеткени кабарланууда. Азырынча бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы расмий түрдө тастыктай элек. Премьер-министр иш ордунда экендигин гана билдиришти. Бирок бүгүн Сариев өз каалоосу менен кызматтан кетүү өтүнүчүн президентке жолдогондугун маалымат каражаттары жазып чыкты. Ошондой эле эртең менен өлкө башчысы экөө жолукканы айтылууда. Анда кандай чечимге келгени азырынча белгисиз. Бирок бүгүн түштөн кийин Темир Сариев бир катар жолугушууларды өткөрдү. Жол куруудагы кемчиликтер өкмөт ичинде тирешүүнү пайда кылды. Темир Сариев менен Аргынбек Малабаевдин ортосунда катуу саясий күрөш башталды. Эки өтең биринин артынан экинчиси улам жаңы фактыларды ачыктап жатышат. Анын аркасы менен коомчулукка көмүскөдөгү көптөгөн кыңыр иштер билине баштады. Кеп 8 миллиард сом жана ири коррупциялык схема тууралуу жүрүп жаткандыктан бул маселеге чекитти укук коргоо органдары гана кое алат. Учурда жемкорлукка каршы кызматты текшерүү жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен тендер өткөрүүдө мыйзам бузуулар болгону аныкталса, Сариев дагы Малабаев дагы жоопкерчиликке тартылары турган иш. Тараптардын дооматтарын Мирбек Айтсекеев угуп келди. Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна чейинки жолду куруудагы мыйзам бузуулар аныктала баштаганда министрлер кабинети ичинен ыдырады. Буга аталган маселе боюнча депутаттык комиссиянын отурумунда транспорт министри Аргынбек Малабаевдин Темир Сариевди ачык эле айыптоосу себеп болду. Натыйжада ортодогу талаш ырбап, премьер-министр Сариев Малабаевди кызматтан кетирүү боюнча мамлекет башчысына сунуш жөнөтүп, бирок ал четке кагылган. Премьер-министр менен министрдин ортосунда болуп аткан бул тирешүү мен ойлойм министрдин өзүнүн позициясы менен атайын жазалган. Анткени болуп аткан тендерлер, ушул проекттин болуп жүрүшүнүн баарын ушул министр өзү көзөмөлдөйт. Анан кийин кайсы зам министри кандай документ кол коюп атат, департаменти кандай иштер жүргүзүп атат десе, министр аны билбесе, бул кандай жетекчи деп айтсак болот. Ал баарын көзөмөлдөп, ошол ведомство полностью ошол реконструкцияга жооп берет. Деген менен Аргынбек Малабаев бул айыптоолордун баарын четке кагууда. Анын айтымында өкмөттүн аппаратындагы тиешелүү адамдар жана Темир Сариев өзү жол куруудаа кетирген кемчиликтерин башкага арта салуу аракетин көрүп жатат. Андан тышкары министр Малабаев айткан сөздөрүн далилдей турган баардык материалдар колунда турганын, аны укук коргоо органдары менен депутаттык комиссияга берүүгө даяр экенин кошумчалады. Бул жерден айткан жокмун, Темир Аргынович түп-түз келип эле бизди давление кылып ушу тендердин процессине кирип кетти деп. Жок, мен анын айткан жокмун. Мен бирок айтып атам, ошонун тегерегиндеги арчалаштары, анан жана ошо менен бир жакындыктары бар адамдардын катышкандыгын айтып атам. Андан тышкары мына Каймаевдин берген түшүнүк катында да ал жерде жүрөт. Мен аны чакырып ошо бир күнгө жылдыр деп айтты деп чыгыпты да бүгүн. Мен эч кандай аны берген эмесмин. Мынакей бул жерде анын да түшүнүк каты бар. Мен ошондо ага сөгүш жарыялаган бир күнгө жылдыр койгондугу үчүн, 21-ден 22-сине жылдыр койгондугу үчүн. Бул жерде өзү жазып атат, фирмалар мага чалган, жетишпей атыптыр, анан ошолорду киргизик деп. Ушул жерден как раз Лоңкайда жетишпей калган кез болчу да, ошондо Лоңкайда киргизген булардын баары. Анан кийин мен тегерегиндеги адамдарды айтып аткандан менин жанагы орун басарым, ошол жакта жумуш алып барып аткан жана Жунушалиев, Эрнис, Жунушалиев, Азамат, Күлжүгачев, Рысбек деген жигиттер бар. Алар баары Темир Аргенбаевдин анан жанагы менин орун басарым менен чогуу жүргөн балдар анын баардыгы. Өкмөт башчысы менен анын кол алдындагы министрдин ортосундагы тирешүү күн ал тургай саат сайын курчуп жатат. Бирок азырынча министрлер кабинетин кураган коалициялык көпчүлүк буга аралашууга шашылбай тергөөнүн жыйынтыгын күтүп, абалга баам салууда. Албетте бардык цивилизация өлкөлөрдүн баарында мындай маселелер териштириле баштаганда, ошо териштириле ысмы ошондой ишке аралашып калган болсо, ар намустуу адамдар сөзсүз түрдө отставкага беришет. Андан кийин ал териштирүүлөрү берет да. Бирок парламенттик оппозиция жана депутаттык комиссия өкүлдөрү буга чейинки тажрыйбаларга таянуу менен өкмөт жетекчилигин кызматтан гана кетирип тим болбостон анын жоопкерчилигин кароону талап кылышууда. Мен бир эле премьер-министр эмес, ошо министр транспортта кетиш керек. Себептен ал жооп бериш керек. Ал бул тармакты өзү көзөмөл кылган.
Анан кийин мен эми чоң немелерди айтып атам да, жетекчилерин айтып атам да. Будан тышкары мен ойлойм, жанагы АКС bunun ayağına çıkış gerek de. Себеби енді кийинкилерге тендер өткізіп жатқан бір ғана жол емес, башка тендерлерге да ешбирөөнүн ою да болбош керек да. Ешбирөөнүн ою да болбош керек. Өкмөт кетиш керек. Биринчиден премьер-министр эми бул 8 миллиарддык көлөмдөгү проектини премьер-министр менен билбей калган деген бул баягы биринчиден айтканда күлкүлүү нерсе бул. Коомчулук деле түшүнбөйт го дейм. Ошон үчүн бул өтө чоң чипи болду. Отставкага кеткенден кийин муну укук коргоо органдары муну далилдеп жоопкерчилигин тартыш керек. Себеби бул элдин акчасы, мамлекеттин акчасы. Андан тышкары өкмөт башчынын ункартоого байланыштуу документке тиешеси бар жогу дагы парламенттеги Республика Ата журт фракциясы түзгөн депутаттык комиссия менен башкы прокуратура тарабынан иликтенип жатат. Мирбек Айтикеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Аларда бүгін балыкчы корумду жолун куруудагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын отуруму үзгүлтүккө учурады. Бүгүн эл өкүлдөрү акыркы чечимге келишмек. Бирок жыйынга транспорт министри Аргынбек Малабаев катышкан жок. Анын орун басары Улан Уезбаев жана өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү келишкен. Депутаттык комиссиянын төрагасы документтер толук эмес деген негизде жыйынды дүйшөмбүгө которууну 2 жолу сунуштады. Буга комиссия мүчөлөрү нааразы болушту. Анткени алардын колуна тиешелүү материалдар берилген. Документтердин арасында мекемелер аралык комиссиянын бүтүмү да бар. Акыркы чечим кабыл алынуучу отурумдун башка күнгө жылдырылышы ар кандай күмөн ойлорду пайда кылууда дешет эл өкүлдөрү. Анткени буга чейин комиссиянын мүчөлөрүнүн көбү Темир Сариевдин отставкасын талап кылып, жана аны жоопкерчиликке тартууну сунуштап жатышкан. Бошсуздар, барыңыздар. Жок болуп атпайбы? Материал жок. Материал жок болуп атат. Кандай өзүңүз эле чечим чыгарып өкмөт иштей бергиле анан кандай? Жок, мен чечимди айтам. Жок, азыр токтотобуз деген эч ким неме жок. Сиз айтып каратып атпайсызбы? Өткөзөбүз биз кандай? Булар кайсы абалда иштейт, акчасы жок болсо, акча бөлүнгөн эмес, булар өкмөт кайсы абалда? Аны министрден сураңыздар, качан кандай иштейт депчи. Мүмкүн барбы? Өзүңүз чейин азыр эмне чыгарып атасыз берки тууралуу? Жок, азыр кандай абал болсо, ошондой абалда тура берсин да. Это ясно. Уже фирма туура эмес киргени, утулганы бар да. Эмне материал сурашсыздар? Какыл? Мен өзүнчө боюнча бул тууралуу. Мен жок. Мындайда жок. Мынандай мен силер биз дагы айтып атабыз. Бүгүн Үзбаев туккан болсок, бул Малабаевди күнөөлөйт өткөнкүдөй. Малабаев буякты күнөөлөп атат. Ошон үчүн эми уксаңар, ошон үчүн биз комиссияны эмдигиден толуктоду. Эки жактын бардыгын чакырып, Второй раз так сделать. Вы заслушали Малабаева 2 раза, не выслушали Уезбаева. Темир Сариевдин отставкасы тууралуу маалымат премьер-министр болууну көздөгөн дымактуу саясатчылардын тынчын кетире баштады. Учурда парламентте көчүү карпында өкмөт башчылыкка 4 талапкердин аты аталууда. Алардын ичинен 2 кандидаттын премьер-министр кызматка жетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Ошол эле убакта Темир Сариевдин 1 жылдык ишмердүүлүгүнө парламент тарабынан саясий баа берилбей жатканы да талкууларга жем таштады. Кийинки айдын башында өкмөттүн жогорку кеңеш алдында отчету пландалган, бирок ал сыноодон министрлер кабинетинин өтүшү күмөн дешет эксперттер. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Бул жолу да жогорку кеңештеги көпчүлүктүн коалициясы ыдырабай туруп өкмөт алмашканы турат. Мыйзам боюнча премьер-министр отставкага бергенде өкмөттүн толук курамы да кызматтан кетет. Учурда парламентте көчүү картында кийинки премьер-министр ким болот деген суроо кызуу талкууланууда. Буга чейин эле бир нече талапкерлер айтылып келген. Бирок негизги саясий оюнчулар бир кандидатка токтоло албай, Темир Сариевдин отставкасы да созулуп жатат деген пикирлер бар. Акыркы күндөрү анда арегине катуу айыптоолор болуп, көпчүлүктүн коалициясы талапкер тандоону тездеткендей. Учурда 4 кандидаттын аты аталууда. Алардын арасында президенттик аппараттын жетекчисинин 1-чи орун басарлыгына жакында эле дайындалган Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин депутаттары Иса Өмүркулов, Канат Исаев жана 1-чи вице-премьер-министр Аалы Карашев да бар. 25 жыл болду, 30га жакын өкмөт алмашып атат. Ошон үчүн биз эми баягы жалгыз эле өкмөттүн жоопкерчилигин эмес, өкмөттү түзгөн органдардын жоопкерчилигин карашыбыз керек эң биринчи. Менин оюмча бүгүн эртең өкмөт кетсе, эң биринчи өкмөт түзгөн ким түзгөн? Өкмөттү парламент түзгөн, парламенттеги фракциялык көпчүлүк түзгөн, мына ошолордун жоопкерчилигин карашып керек болчу. Айрым маалыматтар арасында учурда Сооронбай Жээнбековдун өкмөт башчы болуу мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени аны эң көп мандатка ээ КСДП фракциясы сүрөп жатат. Эгерде Сооронбай Жээнбеков премьерлик такка отурса, жогорку кеңештин төрагасы болуп турган энеси Асылбек Жээнбеков этикалык түшүнүктөрдөн улам кызматында кала албайт. Мына мисалы демократия Польшада да эки бир туугандар иштеген.
мындай дүйнөлүк практикада бар. Бирок Кыргызстанда кандай буну болорун, кандай иштеген буну эми дагы ойлоnuş керек окшойт. Спикерлик орун бул аябагандай кыйын. Бул жерге дипломат, бул жерге ушунча көп депутаттардын ой пикирлерин туура алып барып бир өзүнүн баягы дипломат, чоң дипломат болуш керек да. Ошондой эле ал карашты да колдогондор көп. Кандай болгон күнү да айрым депутаттар премьер-министр Темир Сариев 2015 жана быйылкы жылдын 1-кварталы үчүн отчет бериши керек деп эсептешет. Бирок буга жалгыз гана парламенттеги азчылыктын эмес, көпчүлүктүн да берген баасы начар болору айтпаса да белгилүү. Анткени Темир Сариевдин бирдиктүү командасы жок экен Малабаев экөөнүн акыркы окуясы далилдеп койду. Команда жок жерде иш да жүрбөйт дешет эксперттер. Муну менен катар мындан кийинки өкмөт башчылардын иштөө мөөнөтүн да бекитип коюу керек дешет айрым депутаттар. Бул премьер-министрлерди жыл сайын алмаштыра берүү адатынан арылуу үчүн жасалууда. Азыркы тапта дал ушундай маңыздагы мыйзам долбоору даярдалып жатыптыр. Мен ойлогонум боюнча парламенттик президенттик башкарууда эгерде президент аткаруу бийлигинин башына турбаса, мындай тез-тез премьер-министрлерди алмаштыруу экономикага только зыянын алып келип атат да. Ошондуктан ойлоп атам, эми жакын арада өкмөт боюнча мыйзамды дагы бир сыйра карап чыгып, негизи экономикада бир 3 жыл иштей тургандай мүмкүнчүлүк бербесе өкмөттүн мүчөлөрүнө эч качан мындай сыйкырдуу палочка жок да. Экономикада кем дегенде 3 жыл иштеш керек. Темир Сариев өкмөттү башкарган 27-чи премьер-министр. Ал 2015 жылдын апрель айынан тарта министрлер кабинетин жетектеп келди. Да ушул убакыт арасында мурдагы премьер-министрлерден айырмаланып, коомчулук тарабынан эң көп сын пикирге кабылган өкмөт башчы катары элдин эсинде калды. Нурзата Сыдыкбекова, Бакыт Кушалиев, НТС. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр ортосундагы келишимге карабай расмий эмес төлөмдөр алынып жатат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков аларча резиденциясында өткөн Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форумда билдирди. Иш-чарага Россиянын мамлекеттик думасынын спикери Сергей Нарышкин баштаган делегация жана Армения, Казакстан, Беларусь республикаларынын депутаттары, ишкерлери катышты. Форумдун жүрүшүндө ЕАБПка кирген өлкөлөр ортосундагы түшүнбөстүктөрдү жоюу үчүн ташылып бараткан жүктү ким жана качан токтотууга укуктуу экендигин так белгилөө сунушталды. Өнөктөштөр да мындай пикирге макул. Белгилей кетсек, Евразиялык экономикалык биримдиктин келечегине арналган форум буга чейин Армения жана Россияда өткөрүлгөн. Бүгүн Кыргызстанда алгачкы ирет уюштурулду. Экономики, санкционными войнами, экономическим кризисом в государствах региона. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кириши дүйнөлүк экономиканын солгундоо жана санкциялык согуштар убагына туура келди. Албетте бул аймактагы экономикалык кризистер менен коштолбой койгон жок. Бул биримдикке кирген өлкө мүчөлөрү менен кошо Кыргызстанда да байкалууда. Бирок бул убактылуу көрүнүш экенине ишенем. Биз тоскоолдуктардын баарын жеңип, азыркыдан да күчтүү болобуз. Мындай оор учурда союздаштардын колдоосу да сезилип жатат. Доходов физических лиц. Баштагы айрым катачылыктарга карабастан Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кириши өзүнүн жемишин бере баштады десек болот. Бул биринчиден эмгек мигранттарынын жергиликтүү жарандар сыяктуу эле укуктарга ээ болушу. Ошол эле убакта ар кандай бизнес долбоорлорду каржылаган Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусунун ишмердүүлүгүн абдан жакшы баалап жатабыз. Ошондой эле Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине дагы көнүп кетиши үчүн баардык көмөктөрдү көрсөтүп турабыз. Ошондой эле бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин баштаган делегацияны кабыл алды. Анда өлкө башчысы Россия Кыргызстандын негизги стратегиялык өнөктөшү экенин дагы бир жолу белгиледи. Президент эки өлкөнүн парламенттеринин активдүү кызматташуусун кубаттады. Өз кезегинде Сергей Нарышкин кыргыз элин 7 апрель улуттук майрамы менен куттуктады. Ошондой эле бүгүнкү өткөрүлгөн Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форум тууралуу маалымат берди. Сирияда козголоончулар Түркия менен чектеш Аль-Рай шаарынын түндүк-чыгыш тарабынан ислам мамлекетинин согушкерлерин сүрүп чыгарып өз көзөмөлүнө алды. Маалыматтарга караганда бул райондор аркылуу террористтик топтун катарына тартылган башка мамлекеттин жарандары өткөрүлүп турган. Эми бул жол буулду. Түркия аркылуу Кыргызстандан Сирияга согушка 500дөн ашык адам аттанганын, 80%-ын Ош областынан кеткендер түзөт. Бирок бул расмий гана маалымат. Ислам мамлекети тобунун катарына тартылган жарандардын саны көбөйдү. Сирияга кеткендердин 5%-га жетпегени гана мекенине кайтышкан.
Калгандары согуш таласынан аман эсен келет дегенге кепилдик жок. Азырыкка алдыргандар тууралуу Гүлжан Алтымышбаеванын материалы. Тасмада Сириядагы согушка аттанып, бирок мекенине кайтып келүүгө үлгөргөн Ош шаарынын 19 жаштагы тургунунун кайрылуусу тартылган. Ал Түркиянын Стамбул шаарына жеткенде Сирияга баруудан баш тартып, атасына кабарлап жардам сураган. Атасы отставкадагы полковник болгон үчүн гана баласын бир ажалдан сактап калганын айтат. Сирияга бараш эч кажаты жок да. Стамбулдамын деп мага телефон чалды. Мен УКМКнын кызматкерлеринин жардамы менен баламды алып келдим. Сириядагы болуп жаткан согуш бул биздин согуш эмес. Жаштар барбагыла демекчимин. Ар бир ата-эне азыр балдарына көзөмөлдү күчөтүүсү зарыл. Анткени азгырыктар көп болуп жатат. Баардык нерсе тарбияга байланыштуу болот. Мен силерге айтып кетем. Мен Сирияга барып келдим. Бул исламдын жолу эмес экен. Ал жакта мусулманды өлтүрүп жатат. Бул исламдын мыйзамдарына туура келбейт. Андыктан апалар, байкелер, инилер, бир тууган мусулмандар алданбагыла, Сирияга барбагыла. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандан араб өлкөлөрүндөгү согушка кеткендердин саны бүгүнкү күндө 500дөн ашат. Бирок бул так маалымат деп айтуу кыйын. Анткени чет өлкөдө жүргөн айрым эмгек мигранттары да жакындарына кабарлабай Сирияга азгырылып кеткени маалым. Террорчулар жарандарды тартууда тымызын иш алып барып, өлкөдөн жашыруун чыгарып кетүүгө аракет кылышат. Сириядагы радикалдардын тузагында илингендердин арасында Ош шаарында 1997-жылы төрөлгөн Дилшотбек да бар. Азыр анын ата-энеси баласынан кабар ала албай зар какшап отурган учуру. Өткөн жылдын 9-декабрында Кореяга иштеп келем деп кеткен. Кийин бизге 10-бөлүмдүн кызматкерлери балабыз Сирияга кеткенин кабарлашты. Биз ишенген жокпуз. Аэропорттон Стамбулга учкандыгы тастыкталгандан кийин гана ишендик. Балабыздан таптакыр кабар жок. Эгер Дилшотбек мени кокус угуп калган болсоң, кайтып келчи, суранам. Апаңдын жүрөгү эзилип бүттү. Ал эми Ош шаарынын жака белиндеги Кеңеш айылынын тургуну 40 жаштагы Лалахан Сириядагы согуштун айынан уулу менен жолдошунан айрылган. Баласы Сирияда каза тапса, жолдошу суук кабарды угаары менен жүрөгү токтоп дүйнө салган. Бир жылдан бери жалгыз калган эненин ушул күнгө чейин көз жашы токтобойт. Лесте иштеймин. 2014-жылы мартта Россияда токойду иштеп жүрөм. Бул жакта телефон жакшы тартпайт деп айткан. Көрсө алдап коюптур. Кийинчерээк Сирияга жихадка кеттим. Мени кечириңиз деп бир жолу телефон чалды. Ошол бойдон кабар жок. Былтыр жайында бир бала чалып Нурмухаммеддин апасы болосузбу деди. Мен ооба десем, балаңыз шейит кетти, ага ыраазы болуңуз деди. Эсимден таңып калыпмын. Качан болду, кандайчы болду деп да сураганга алым жетпеди. Аны уккан атасы да каза болуп калды. Мен жалгыз калдым. Каргыш урсун ошол террорчуларды. Бүгүнкү күндө Ош областынан 293, ал эми түштүк калаадан 81 жаран Сирияда жүргөнү расмий аныкталган. Негизинен алар 15тен 51 жашка чейинкилер. Үгүттөө жалдоо мечиттерде жүргүзүлүп жатат деген маалыматтар айтылып келет. Бирок дин кызматкерлери аны четке кагышат. Азгыруунун дагы бир куралы бул интернеттеги социалдык тармактар. Аны толук көзөмөлдөөгө азырынча мүмкүнчүлүк жок. Эгерде ал жака барып туруп кайта турган, ойду айта турган болсо эле, ал үчүн исламга алдында сен чоң күнөөш кылдың, сен исламды сатып кеттиң, исламга карата чыккынчылык жасадың деп туруп, көрүнө мындай публично ушул өлүм жазасына тартып коет деген маалыматтар бар. Биздин жарандардын көпчүлүгү өзгөчө оор согуштук аракеттерге катышып, жергиликтүү баягы командирлердин буйругунун негизинде, анан алардын басымынын натыйжасында дагы ушу өздөрүнчө шейит кеттик дешип туруп, өзүн жардырып, же болбосо өкмөттүк күчтөргө карата чабуул жасап, анан каза болгон деген фактылар дагы болуп жатат. Сирияга кетип жаткан жарандардын кээ бири акчага азгырылса, айрымдары диний сабатсыздыктан улам туура эмес жолду тандап алышууда. Алардын жаңылыштыгы көп учурда өлүм менен аяктап жатат. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Ош. Чүй областына ымыркы айдын 20 000 сомго саткан түгөйлөр кармалды. Панфилов районунун төрөт үйүндө көз жарган 40 жаштагы аял ооруканадан чыккандан кийин наристесин соодалап жиберген. Муну чогуу жашаган түгөй дагы колдогон. Баланы ушул эле областтын тургуну 20 000 сомго сатып алган. Түгөйлөр кармалып камакка алынды. Адам сатуу беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Наристе төрөт үйүнө берилген. Бишкек шаарына мурдагы күнү болгон атышуу боюнча жаңы жагдайлар айтыла баштады. Ал окуяда жаракат алган жарандын жакындары табилдик курал колдонгон милиция кызматкерин милдетинен аша чапты деп айыпташууда. Эскерте кетсек, 6-апрель күнү Бишкектин 3-кичи районда шектүү унааны токтотуу учурунда анын жүргүнчүсү баш ийбей качып кеткен. Анын аркасынан кууп барган ыкчам кызматкерге унаанын жүргүнчүсү бычак менен кол көтөргөндө тартип сакчысы аны далга атууга туура келгени кабарланган.
Кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуп чыкты дешет тартип сакчылары. Ал окуяда милиция кызматкери да ага баш ийбей качып кеткен шектүү жарандагы жабыркаган. Маселенин чоо жайы кабарчыбыздын материалында. Мына ушул жерде милиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармаган. Окуя 6 апрель күнү түштөн кийин саат 3-4 чамасында болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын өкүлдөрүнүн айтымында калаанын Юнусалиев жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Октябрь райондук ички иштер кызматкерлери тарабынан Мерседес жана Одиссей үлгүсүндөгү 2 унаа токтотулган. Одиссей унаасынын айдоочусу токтобой белгисиз тарапка качып кеткен айтылат. Ал эми Мерседести токтоткон маалда айдоочу ыкчам кызматкерди сүзүп, бир канча метрге сүйрөп кеткен. Андан кийин ичинен жүргүнчүсү качып чыгып, 3-кичи райондун номер 3-үйүнүн короосуна чуркаган. Аркасынан жетип барган милиционерлер асманга 2 жолу ок чыгарган. Бирок шектүү жаран бычагын алып чыгып тартип сакчыны жарадар кылды. Мындан улам ыкчам кызматкер шектүү адамды атып колго түшүргөнү айтылууда. Ок атуучу кызматкер качан гана пайдаланууга болот? Кызматкердин өмүрүнө кол салуу мезгилинде гана колдонулат. Бул мезгилде жанагындай кармалган жаран, белгисиз жаран активдүү каршылык көрсөтүп, ошондо жанынан жанагы кичинекей бычак алып, ага тап берген. Тап берип жанагы бир жолу эме кылган мезгилде ошол бел жагынан жарадар алган. Аны ошол замат медициналык кызматкерлер дагы, опер кызматкерге дагы алгачкы медициналык жардам көрсөткөн. Ал эми унаанын айдоочусу окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Бул окуянын күбөлөрү өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп интервью бербей жатышат. Бирок ок жеген жаранды тез жардам кызматы алып кетип жатканын көргөндөр бар. Ну, слышал, что стреляли здесь. Угушума караганда тиги ок жеген жарандын качканда ок атылыптыр. Көчөдөн бир жолу, үйдүн короосунан дагы бир жолу октун үнү угулду дешти. Кийин тез жардам келип, алып кетти. Көрсө милиция качканда аткан экен. Ок жеген шектүү жаран учурда Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборунда жатат. Бычактан жаракат алган кызматкер болсо амбулатордук дарылануу алып ишке чыккан. Айыпталуучунун адвокаттын айтымында шектүү эч кандай бычак менен тап бербегендигин билдирген. Мындан улам өздөрүнүн кылмышын жашыруу үчүн анын жанына бычак таштап койду деп тартип сакчыларын күнөөлөдү. Подъезжать этип токтотот да экөө выскакивать и сразу стоят деп пистолет такап. Эки адам чыга калып, экөө тең гражданский форма. Курманжандатка да отстрел был, то есть там бирөөнү атып кетишкен да. Аны уккан жанакы кетип аткан балдар коркуп кетишип, булар может бандиттер кимдер по газам сразу алдына карай жөнөйт. ГАИнин машинесин көрүп, милицейский машинени көрүп, бул сразу останавливается. То есть ошол маалда бул токтогондо машинанын ичинде жана Урмат за рулем да Талканбаев машинанын ичинен чыга алып качып жөнөйт да. Ат шока дейт, коркуп кеттим дейт. Деген менен милиция кызматкерлери кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин айтышууда. Ал ички иштер министрлигинде атайын каттоодо турат. Эгерде күнөөсү жок болсо, эгерде шек жаратпаса, ал эмнеге качат деген кайра ушундай суроолор туулат. Демек, анын дагы бир күнөөсү болгон чыгар. Бул факты боюнча милиция кызматкерине кол салганы үчүн кылмыш иши козголду. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бирок бул иш жабыркаган опер кызматкер иштеген Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө каралып жаткандыктан айыпталуучунун жакындары башкы прокуратурага арыз жазышкан. Адамды өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча дагы ок аткан тартип сакчыны кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышууда. Ошондой эле ишти көзөмөлгө алууну өтүнүп, президентке жогорку кеңешке кайрылышты. Рахат Жаныбекова, Урмат Акмынбек уулу, НТС. Бишкектеги таштанды жайда желим бөтөлкө макулатура жана темир тезек чогултуп күн өткөргөн адамдардын саны 500дөн ашат. Алардын арасында жашы 18ге толо электер дагы бар. Учурда чет элдик донорлор аларды каттоого алып, ден соолугун текшерип жатышат. Анда көпчүлүгүнүн жашаган жеринде каттоосу жок болуп чыкты. Анын айынан билим жана медициналык жардам ала албай келишкен. Аларга ар тараптуу көмөк көрсөтүү үчүн социалдык көчмө блок уюштурулган. Ал эми долбоордун экинчи этабы таштанды жайды көчүрүп, жаңы контейнерлерди куруу менен уланат. Кененирээк Мерим Ташбекованын материалында. Бул адамдар таштанды жайга кадимки жумушка чыккан сыяктуу эртең менен келип каш карайганча иштешет. Айрымдары жалаң кагаз чогултууга адистешсе, кээси желим бөтөлкө чогултат. Темир тезек чогултуп, металл катары өткөргөндөр да бар. Бир күндө болжол менен канча акча табасыз? 200 киши. Жакта жашайсызбы? Жерде жашайбыз. Кыргызстанда. Негизи көчүп келе деп айтып атабы? Айтып атат, айткандан тайга көчүп барат. Оору жукпайт бекен, муратта каткан жокпу? Кудай сактасын эми. Баклашка чогултасызбы? Жок, мен только алюминий, мед.
Бакраштан аялдар чогултат буякта. Чогултуп кайга өткөрөсүз? Алгандар бар, ошолорго өткөрөт. Силер бир күндө болжол менен канча табасыңар? 200-300. Жетеби ошо тапкан акчаңар? Жетет. Башка жумуш издеп көргөн жоксузбу? Издеп көрдүм, иштеп деле көрдүм, баарын эле. Эми иштейбиз да башка жумушту. Бирок арасында бул жакты туруктуу киреше табуучу булак катары карагандар да жок эмес. 2015-жылдын декабрынан 16-жылдын апрелине чейин каттоо жүрүп, таштанды чогулткандардын саны 512 экени аныкталган. Алардын арасында 18ге толо элек балдар да бар. Алардын саны 20га чукул. Мындагыларды каттоого алып көмөк көрсөтүү үчүн атайын социалдык көчмө блок уюштурулган. Имарат табылган жок, анткени санитардык зона, санитардык жолдо имарат курууга акысы жок, эч кимдин акысы жок. Ошон үчүн бул машина катары кичинекей бусик сатып алышыптыр. Анан ошол бусиктин ичин көчмөн өзүндө эле күндө эртең менен кечке чейин бул таштанды чогулткандар менен иштеп атышат. Кимдин кандай көйгөйү бар, кандай маселеси бар, мэрия тарабынан кандай жардам көрсөтө алабыз деген мааниде жасалган блок. Таштанды чогулткан жарандарды каттоо жай мезгилине чейин уланып, андан соң эл аралык уюмдар тарабынан аларга ар тараптуу жардамдар бериле баштайт. Жөн гана аты жөнүн сурабастан алардын арасында сурамжылоо жүргүзүлүп, саламаттыгы да текшерилет. Сейчас то, что делается. Биз каттоого алып жатканда дароо сурамжылоо жүргүзөбүз. Анда бул жакка эмне себептен келип жатканын, адистиги бар бекенин сурайбыз. Эгер билими жок болсо, кесипчилик техникалык окуу жайга өткөрүүгө жардам беребиз. Кандайдыр бир себептер менен жашаган жеринде каттоого тура албай, билим алуудан жана медициналык тейлөөдөн куржалак калгандарына биз жок дегенде убактылуу каттоого турууга жардам берип жатабыз. Ошол эле учурда алардын саламаттыгын текшерип жатабыз. Бул иштин биринчи этабы. Кийинки этап жаңы таштанды жай курууга багытталган. Анын аймагы 700 чарчы метр, ал эми тереңдиги 30 метр болоору болжолдонууда. Жакында атайын акыр чикир үчүн контейнерлерди куруу иши башталат. Анын долбоору күзүндө даяр болоору убадаланды. Санитардык эреже боюнча мындай жай 10 жылдан ашык иштебөөгө тийиш. Ал эми бул жайга 79-жылдан бери таштанды ыргытылып келет. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС. Программа узуш менен жыйынтыктайбыз. Келе жаткан дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта болуңуздар. Эфир аркылуу жолукканча саламатта болуңуздар. Этикалык түшүнүктөрдөн улам кызматында кала албайт. Мына мисалы демократия Польшада да эки бир туугандар иштеген. Мындай дүйнөлүк практикада бар. Бирок Кыргызстанда кандай муну болоорун, кандай иштеген буну эми дагы ойлоnuş керек окшойт. Спикерлик орун бул аябагандай кыйын. Бул жерге дипломат, бул жерге ушунча көп депутаттардын ой пикирлерин туура алып барып бир өзүнүн баягы дипломат, чоң дипломат болуш керек да. Ошондой эле алык карашты да колдогондор көп. Кандай болгон күнү да айрым депутаттар премьер-министр Темир Сариев 2015 жана быйылкы жылдын 1-кварталы үчүн отчет бериши керек деп эсептешет. Бирок буга жалгыз гана парламенттеги ашчылыктын эмес, көпчүлүктүн да берген баасы начар болоору айтпаса да белгилүү. Анткени Темир Сариевдин бирдиктүү командасы жок экен Малабаев экөөнүн акыркы окуясы далилдеп койду. Команда жок жерде иш да жүрбөйт дешет эксперттер. Муну менен катар мындан кийинки өкмөт башчылардын иштөө мөөнөтүн да бекитип коюу керек дешет айрым депутаттар. Бул премьер-министрлерди жыл сайын алмаштыра берүү адатынан арылуу үчүн жасалууда. Азыркы тапта дал ушундай маңыздагы мыйзам долбоору даярдалып жатыптыр. Менин ойлогонум боюнча парламенттик президенттик башкарууда эгерде президент аткаруу бийлигинин башына турбаса, мындай тез премьер-министрлерди алмаштыруу экономикага только зыянын алып келип атат да. Ошондуктан ойлоп атам, эми жакын арада өкмөт боюнча мыйзамды дагы бир сыйра карап чыгып, негизи экономикада бир 3 жыл иштей тургандай мүмкүнчүлүк бербесе өкмөттүн мүчөлөрүнө эч качан мындай сыйкырдуу палочка жок да. Экономикада кем дегенде 3 жыл иштеш керек. Темир Сариев өкмөттү башкарган 27-чи премьер-министр. Ал 2015 жылдын апрель айынан тарта министрлер кабинетин жетектеп келди. Да ушул убакыт арасында мурдагы премьер-министрлерден айырмаланып, коомчулук тарабынан эң көп сын пикирге кабылган өкмөт башчы катары элдин эсинде калды. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.
Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр ортосундагы келишимге карабай расмий эмес төлөмдөр алынып жатат. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков аларча резиденциясында өткөн Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форумда билдирди. Иш-чарага Россиянын мамлекеттик думасынын спикери Сергей Нарышкин баштаган делегация жана Армения, Казакстан, Беларусь республикаларынын депутаттары, ишкерлери катышты. Форумдун жүрүшүндө ЕАБПка кирген өлкөлөр ортосундагы түшүнбөстүктөрдү жоюу үчүн ташылып бараткан жүктү ким жана качан токтотууга укуктуу экендигин так белгилөө сунушталды. Өнөктөштөр да мындай пикирге макул. Белгилей кетсек, Евразиялык экономикалык биримдиктин келечегине арналган форум буга чейин Армения жана Россияда өткөрүлгөн. Бүгүн Кыргызстанда алгачкы ирет уюштурулду. Экономики, санкционными войнами, экономическим кризисом в государствах региона. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине кириши дүйнөлүк экономиканын солгундоо жана санкциялык согуштар убагына туура келди. Албетте бул аймактагы экономикалык кризистер менен коштолбой койгон жок. Бул биримдикке кирген өлкө мүчөлөрү менен кошо Кыргызстанда да байкалууда. Бирок бул убактылуу көрүнүш экенине ишенем. Биз тоскоолдуктардын баарын жеңип, азыркыдан да күчтүү болобуз. Мындай оор учурда союздаштардын колдоосу да сезилип жатат. Налогообложение доходов физических лиц. Баштагы айрым катачылыктарга карабастан Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кириши өзүнүн жемишин бере баштады десек болот. Бул биринчиден эмгек мигранттарынын жергиликтүү жарандар сыяктуу эле укуктарга ээ болушу, ошол эле убакта ар кандай бизнес долбоорлорду каржылаган Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондусунун ишмердүүлүгүн абдан жакшы баалап жатабыз. Ошондой эле Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине дагы көнүп кетиши үчүн баардык көмөктөрдү көрсөтүп турабыз. Ошондой эле бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин баштаган делегацияны кабыл алды. Анда өлкө башчысы Россия Кыргызстандын негизги стратегиялык өнөктөшү экенин дагы бир жолу белгиледи. Президент эки өлкөнүн парламенттеринин активдүү кызматташуусун кубаттады. Өз кезегинде Сергей Нарышкин Кыргыз элин 7 апрель улуттук майрамы менен куттуктады. Ошондой эле бүгүнкү өткөрүлгөн Евразиялык экономикалык келечек аттуу эл аралык форум тууралуу маалымат берди. Сирияда козголоомчулар Түркия менен чектеш Аль-Рай шаарынын түндүк чыгыш тарабынан ислам мамлекетинин согушкерлерин сүрүп чыгарып өз көзөмөлүнө алды. Маалыматтарга караганда бул райондор аркылуу террористтик топтун катарына тартылган башка мамлекеттин жарандары өткөрүлүп турган. Эми бул жол буулду. Түркия аркылуу Кыргызстандан Сирияга согушка 500дөн ашык адам аттанганын. Сертигинде ал жооп бериш керек. Ал бул тармакты өзү көзөмөлгө алган. Анан кийин мен чоң немелерди айтып атам да, жетекчилерин айтып атам да. Будан тышкары мен ойлойм, жанагы АКС унун аягына чейин чыгыш керек да. Себеп дегенде кийинкилерге жана тендер өткөрүп атканда бир гана жол эмес, башка тендерлерге да. Эч бирөөнүн ою да болбош керек да. Эч бирөөнүн ою да болбош керек. Өкмөт кетиш керек. Биринчиден премьер-министр эми бул 8 миллиарддык көлөмдөгү проектини премьер-министр менен билбей калган деген бул баягы биринчиден айтканда күлкүлүү нерсе бул. Коомчулук деле түшүнбөйт го дейм. Ошон үчүн бул өтө чоң чипи болду. Отставкага кеткенден кийин муну укук коргоо органдары муну далилдеп жоопкерчилигин тартыш керек. Себеби бул элдин акчасы, мамлекеттин акчасы. Андан тышкары өкмөт башчынын ункартоого байланыштуу документке тиешеси бар жогу дагы парламенттеги Республика Ата журт фракциясы түзгөн депутаттык комиссия менен башкы прокуратура тарабынан иликтенип жатат. Мирбек Айтикеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Ал арада бүгүн балыкчы корумду жолун куруудагы мыйзам бузууларды иликтеген депутаттык комиссиянын отуруму үзгүлтүккө учурады. Бүгүн эл өкүлдөрү акыркы чечимге келишмек. Бирок жыйынга транспорт министри Аргынбек Малабаев катышкан жок. Анын орун басары Улан Уезбаев жана өкмөттүн аппаратынын өкүлдөрү келишкен. Депутаттык комиссиянын төрагасы документтер толук эмес деген негизде жыйынды дүйшөмбүгө которууну 2 жолу сунуштады. Буга комиссия мүчөлөрү нааразы болушту. Анткени алардын колуна тиешелүү материалдар берилген. Документтердин арасында мекемелер аралык комиссиянын бүтүмү да бар. Акыркы чечим кабыл алынуучу отурумдун башка күнгө жылдырылышы ар кандай күмөн ойлорду пайда кылууда дешет эл өкүлдөрү. Анткени буга чейин комиссиянын мүчөлөрүнүн көбү Темир Сариевдин отставкасын талап кылып, жана аны жоопкерчиликке тартууну сунуштап жатышкан. Бош сөздөр бар бериңиздер. Жок болуп атпайбы? Материал жок. Материал жок болуп атат. Кандай өзүңүз эле чечим чыгарып өкмөт иштей бергиле анан кандай? Жок, мен чечимди айтмам. Жок, азыр токтотобуз деген эч ким неме жок. Сиз айтып каратып атпайсызбы? Өткөзөбүз биз кандай? Булар кайсы абалда иштейт, акчасы жок болсо, акча бөлүнгөн эмес, булар өкмөт кайсы абалда? Аны Минфинден сураңыздар, качан кантип иштейт депчи. Минфин барбы? Өзүңүз сел азыр эмне чыгарып атасыз бетке тууралуу? Жок, азыр кандай абал болсо, ошондой абалда тура берсин да. Ясно.
Уже фирма тура эмес киргени, утулганы бүт бар да, эмне материал сурашты? Мен өзү жолап боюнча бул турууга. Мен жок. Мындайда жок. Мынандай мен силер биз дагы айтып атабыз. Бүгүн Үзбаев туккан болсок, бул Малабаевди күнөөлөйт өткөнкүдөй. Малабаев буякты күнөөлөп атат. Ошон үчүн эми уксаңар, ошон үчүн биз комиссияны эмдигиден толуктоду. Эки жактын бардыгын чакырып, Второй раз так сделать. Вы заслушали Малабаева 2 раза, не выслушали Уезбаева. Темир Сариевдин отставкасы тууралуу маалымат премьер-министр болууну көздөгөн дымактуу саясатчылардын тынчын кетире баштады. Учурда парламентте көчүк артында өкмөт башчылыкка 4 талапкердин аты аталууда. Алардын ичинен 2 кандидаттын премьер-министр кызматка жетүү мүмкүнчүлүгү жогору. Ошол эле убакта Темир Сариевдин 1 жылдык ишмердүүлүгүнө парламент тарабынан саясий баа берилбей жатканы да талкууларга жем таштады. Кийинки айдын башында өкмөттүн жогорку кеңеш алдында отчету пландалган, бирок ал сыноодон министрлер кабинетинин өтүшү күмөн дешет эксперттер. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Бул жолу да жогорку кеңештеги көпчүлүктүн коалициясы ыдырабай туруп өкмөт алмашканы турат. Мыйзам боюнча премьер-министр отставкага бергенде өкмөттүн толук курамы да кызматтан кетет. Учурда парламентте көчөк артында кийинки премьер-министр ким болот деген суроо кызуу талкууланууда. Буга чейин эле бир нече талапкерлер айтылып келген. Бирок негизги саясий оюнчулар бир кандидатка токтоло албай, Темир Сариевдин отставкасы да созулуп жатат деген пикирлер бар. Акыркы күндөрү анда арегине катуу айыптоолор болуп, көпчүлүктүн коалициясы талапкер тандоону тездеткендей. Учурда 4 кандидаттын аты аталууда. Алардын арасында президенттик аппараттын жетекчисинин 1-орунбасарлыгына жакында эле дайындалган Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин депутаттары Иса Өмүркулов, Канат Исаев жана 1-вице-премьер-министр Аалы Карашев да бар. 25 жыл болду, 30га жакын өкмөт алмашып атат. Ошон үчүн биз эми баягы жалгыз эле өкмөттүн жоопкерчилигин эмес, өкмөттү түзгөн органдардын жоопкерчилигин карашыбыз керек эң биринчи. Менин оюмча бүгүн эртең өкмөт кетсе, эң биринчи өкмөт түзгөн ким түзгөн? Өкмөттү парламент түзгөн, парламенттеги фракциялык көпчүлүк түзгөн, мына ошолордун жоопкерчилигин карашып керек болчу. Айрым маалыматтарга караганда учурда Сооронбай Жээнбековдун өкмөт башчы болуу мүмкүнчүлүгү жогору. Анткени аны эң көп мандатка ээ КСДП фракциясы сүрөп жатат. Эгерде Сооронбай Жээнбеков премьерлик такка отурса, жогорку кеңештин төрагасы болуп турган энеси Асылбек Жээнбеков 6 апрель күнү Бишкектин 3-кичи районда шектүү унааны токтотуу учурунда анын жүргүнчүсү баш ийбей качып кеткен. Анын аркасынан кууп барган ыкчам кызматкерге унаанын жүргүнчүсү бычак менен кол көтөргөндө тартип сакчысы аны далга атууга туура келгени кабарланган. Кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуп чыкты дешет тартип сакчылары. Ал окуяда милиция кызматкери да ага баш ийбей качып кеткен шектүү жарандагы жабыркаган. Маселенин чоо жайы кабарчыбыздын материалында. Мына ушул жерде милиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармаган. Окуя 6 апрель күнү түштөн кийин саат 3-4 чамасында болгон. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын өкүлдөрүнүн айтымында калаанын Юнусалиев жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Октябрь райондук ички иштер кызматкерлери тарабынан Мерседес жана Одиссей үлгүсүндөгү 2 унаа токтотулган. Одиссей унаасынын айдоочусу токтобой белгисиз тарапка качып кеткен айтылат. Ал эми Мерседести токтоткон маалда айдоочу ыкчам кызматкерди сүзүп бир канча метрге сүйрөп кеткен. Андан кийин ичинен жүргүнчүсү качып чыгып 3-кичи райондун номер 3-үйүнүн короосуна чуркаган. Аркасынан жетип барган милиционерлер асманга 2 жолу ок чыгарган. Бирок шектүү жаран бычагын алып чыгып тартип сакчыны жарадар кылды. Мындан улам ыкчам кызматкер шектүү адамды атып колго түшүргөнү айтылууда. Ок атуучу кызматкер качан гана пайдаланууга болот? Кызматкердин өмүрүнө кол салуу мезгилинде гана колдонулат. Бул мезгилде жанагындай кармалган жаран, белгисиз жаран активдүү каршылык көрсөтүп, ошондо жанынан жанагы кичинекей бычак алып, ага тап берген. Тап берип жанагы бир жолу эме кылган мезгилде ошол бел жагынан жарадар алган. Аны ошол замат медициналык кызматкерлер дагы, опер кызматкерге дагы алгачкы медициналык жардам көрсөткөн. Ал эми унаанын айдоочусу окуя болгон жерден изин жашырып кеткен. Бул окуянын күбөлөрү өздөрүнүн коопсуздугун ойлоп интервью бербей жатышат. Бирок ок жеген жаранды тез жардам кызматы алып кетип жатканын көргөндөр бар. Ну, слышал, что стреляли здесь. Угушума караганда тиги ок жеген жаран качканда ок атылыптыр. Көчөдөн бир жолу, үйдүн короосунан дагы бир жолу октун үнү угулду дешти. Кийин тез жардам келип, алып кетти. Көрсө милиция качканда аткан экен. Ок жеген шектүү жаран учурда Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборунда жатат.
Бычактан жаракат алган кызматкер болсо амбулатордук дарылануу алып ишке чыккан. Айыпталуучунун адвокаттын айтымында шектүү эч кандай бычак менен тап бербегендигин билдирген. Мындан улам өздөрүнүн кылмышын жашыруу үчүн анын жанына бычак таштап койду деп тартип сакчыларын күнөөлөдү. Подвязать деп токтотуп да экөө выскакивать и сразу стоят деп пистолет такап. Эки адам чыга калып, экөө тең гражданский форма. Курманжандатка да отстрел был, то есть там бирөөнү атып кетишкен да. Аны уккан жанакы кетип балдар коркуп кетишип, булар может бандиттер кимдер погазан сразу алдына карай жүрөт. ГАИнин машинесин көрүп, милицейский машинени көрүп, бул сразу останавливается. То есть ошол маалда бул токтогондо машинанын ичинде жана урмат зарылым да Талканбаев машинанын ичинен чыга калып качып жөнөттү да. От шока дейт, коркуп кеттим дейт. Деген менен милиция кызматкерлери кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин айтышууда. Ал Ички иштер министрлигинде атайын каттоодо турат. Эгерде күнөөсү жок болсо, эгерде шек жаратпаса, ал эмнеге качат деген кайра ушундай суроолор туулат. Демек, анын дагы бир күнөөсү болгон чыгар. Бул факты боюнча милиция кызматкерине кол салган үчүн кылмыш иши козголду. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бирок бул иш жабыркаган опер кызматкер иштеген Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө каралып жаткандыктан айыпталуучунун жакындары башкы прокуратурага арыз жазышкан. Адамды өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча дагы ок аткан тартип сакчыны кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышууда. Ошондой эле ишти көзөмөлгө алууну өтүнүп, президентке жогорку кеңешке кайрылышты. Рахат Жаныбекова, Урмат Акмынбек уулу, НТС. Бишкектеги таштанды жайда желим бөтөлкө макулатура жана темир тезек чогултуп күн өткөргөн адамдардын саны 500дөн ашат. Алардын арасында жашы 18ге толо электер дагы бар. Учурда чет элдик донорлор аларды каттоого алып, ден соолугун текшерип жатышат. Анда көпчүлүгүнүн жашаган жеринде каттоосу жок болуп чыкты. Анын айынан билим жана медициналык жардам ала албай келишкен. Аларга ар тараптуу көмөк көрсөтүү үчүн социалдык көчмө блок уюштурулган. Ал эми долбоордун экинчи этабы таштанды жайды көчүрүп, жаңы контейнерлерди куруу менен уланат. Кененирээк Мерим Ташбекованын материалында. Бул адамдар таштанды жайга кадимки жумушка чыккан сыяктуу эртең менен келип каш карайганча иштешет. Айрымдары жалаң кагаз чогултууга адистешсе, кээси желим бөтөлкө чогултат. Темир тезек чогултуп, металл катары өткөргөндөр да бар. Бир күндө болжол менен канча акча табасыз? 200 Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар. Студияда Айнура Кабатай кызы. Жана мен Каныбек Асанкараев, кутмандуу кечиңиздер менен алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Темир Сариев менен Аргынбек Малабаевдин тиреши күчөдү. Экөөнүн талашына чекит коюуга коррупцияга каршы кызматы киришти. Премьер-министрликти мелжегендер, өкмөт жетекчилигине татыктуусу дагы, жөндөмү жогу дагы көз арта башташты. Террорчулардын тузагына илинип ажал тапкандар. Кыргызстандын Сириядагы согушка аттангандардын аягы токтой элек. Акыр чекирден акча тапкандар камкордукка алынат. Шаардык таштандыда күн өткөргөн 500 адамга социалдык көчмө блок уюштурулду. Темир Сариев отставкага кеткени кабарланууда. Азырынча бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы расмий түрдө тастыктай элек. Премьер-министр иш ордунда экендигин гана билдиришти. Бирок бүгүн Сариев өз каалоосу менен кызматтан кетүү өтүнүчүн президентке жолдогондугун маалымат каражаттары жазып чыкты. Ошондой эле эртең менен өлкө башчысы экөө жолукканы айтылууда. Анда кандай чечимге келгени азырынча белгисиз. Бирок бүгүн түштөн кийин Темир Сариев бир катар жолугушууларды өткөрдү. Жол куруудагы кемчиликтер өкмөт ичинде тирешүүнү пайда кылды. Темир Сариев менен Аргынбек Малабаевдин ортосунда катуу саясий күрөш башталды. Экөө тең биринин артынан экинчиси улам жаңы фактыларды ачыктап жатышат. Анын аркасы менен коомчулукка көмүскөлүгү көптөгөн кыңыр иштер билине баштады. Кеп 8 миллиард сом жана ири коррупциялык схема тууралуу жүрүп жаткандыктан бул маселеге чекитти укук коргоо органдары гана кое алат. Учурда жемкорлукка каршы кызматты текшерүү жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен тендер өткөрүүдө мыйзам бузуулар болгону аныкталса, Сариев дагы Малабаев дагы жоопкерчиликке тартылары турган иш. Тараптардын дооматтарын Мирбек Айтсекеев угуп келди.
Балыкчы корумду жана Бишкектен Манас аэропортуна чейинки жолду куруудагы мыйзам бузуулар аныктала баштаганда министрлер кабинети ичинен ыдырады. Буга аталган маселе боюнча депутаттык комиссиянын отурумунда транспорт министри Аргынбек Малабаевдин Темир Сариевди ачык эле айыптоосу себеп болду. Натыйжада ортодогу талаш ырбап, премьер-министр Сариев Малабаевди кызматтан кетирүү боюнча мамлекет башчысына сунуш жөнөтүп, бирок ал четке кагылган. Премьер-министр менен министрдин ортосунда болуп аткан бул тирешүү, мен ойлойм, министрдин өзүнүн позициясы менен атайын жазалган. Анткени болуп аткан тендерлер, ушул проекттин болуп жүрүшүнүн баарын ушул министр өзү көзөмөлдөйт. Анан кийин кайсы зам министри кандай документ кол коюп атат, департаменти кандай иштер жүргүзүп атат десе, министр аны билбесе, бул кандай жетекчи деп айтсак болот. Ал баарын көзөмөлдөп, ошол ведомство полностью ошол реконструкцияга жооп берет. Деген менен Аргынбек Малабаев бул айыптоолордун баарын четке кагууда. Анын айтымында өкмөттүн аппаратындагы тиешелүү адамдар жана Темир Сариев өзү жол курууда кетирген кемчиликтерин башкага арта салуу аракетин көрүп жатат. Андан тышкары министр Малабаев айткан сөздөрүн далилдей турган баардык материалдар колунда турганын, аны укук коргоо органдары менен депутаттык комиссияга берүүгө даяр экенин кошумчалады. Бул жерден айткан жокмун, Темир Аргымбаевич түптүз келип эле бизди баягы давление кылып ушу тендердин процессине кирип кетти деп. Жок, мен анын айткан жокмун. Мен бирок айтып атам, ошонун тегерегиндеги арчалаштары, анан жана ошо менен бир жакындыктары бар адамдардын катышкандыгын айтып атам. Андан тышкары мына Каймаевдин берген түшүнүк катында да ал жерде жүрөт. Мен аны чакырып, ошо бир күнгө жылдыр деп айтты деп чыгыпты да бүгүн. Мен эч кандай аны берген эмесмин. Мынакей бул жерде анын да түшүнүк каты бар. Мен ошондо ага сөгүш жарыялаган бир күнгө жылдырып койгондугу үчүн, 21-ден 22-сине жылдырып койгондугу үчүн. Бул жерде өзү жазып атат, фирмалар мага чалган, жетишпей атыптыр, анан ошолорду киргиздик деп. Ушул жерден как раз Лоңкайда жетишпей калган кез болчу да, ошондо Лоңкайда киргизген булардын баары. Анан кийин мен тегерегиндеги адамдарды айтып атканда, менин жанагы орун басары, ошол жакта жумуш алып барып аткан жана Жунушалиев, Эрнис, Жунушалиев, Азамат, Күлжүгачев, Рысбек деген жигиттер бар. Алар бар Темир Аргымбаевдин, анан жанагы менин орун басары менен чогуу жүргөн балдар анын баардыгы. Өкмөт башчысы менен анын кол алдындагы министрдин ортосундагы тирешүү күн ал тургай саат сайын курчуп жатат. Бирок азырынча министрлер кабинетин кураган коалициялык көпчүлүк буга аралашууга шашылбай тергөөнүн жыйынтыгын күтүп, абалга баам салууда. Албетте бардык цивилизация өлкөлөрдүн баарында мындай маселелер териштириле баштаганда, ошо териштире ысмы ошондой ишке аралашып калган болсо, ар намустуу адамдар сөзсүз түрдө отставкага беришет, андан кийин ал териштирүүлөрүнө берет да. Бирок парламенттик оппозиция жана депутаттык комиссия өкүлдөрү буга чейинки тажрыйбаларга таянуу менен өкмөт жетекчилигин кызматтан гана кетирип тим болбостон, анын жоопкерчилигин кароону талап кылышууда. Мен бир эле премьер-министр эмес, ошо министр транспортта кетиш керек. 80% Ош областан кеткендер түзөт. Бирок бул расмий гана маалымат. Ислам мамлекети тобунун катарына тартылган жарандардын саны көбөйдү. Сирияга кеткендердин 5%га жетпегени гана мекенине кайтышкан. Калгандары согуш талаасынан аман эсен келет дегенге кепилдик жок. Азырыкка алдыргандар тууралуу Гүлжан Алтымышбаеванын материалы. Тасмада Сириядагы согушка аттанып, бирок мекенине кайтып келүүгө үлгөргөн Ош шаарынын 19 жаштагы тургунунун кайрылуусу тартылган. Ал Түркиянын Стамбул шаарына жеткенде Сирияга баруудан баш тартып, атасына кабарлап жардам сураган. Атасы отставкадагы полковник болгон үчүн гана баласын бир ажалдан сактап калганын айтат. Сирияга барса эч кажаты жок да. Стамбулдамын деп мага телефон чалды. Мен УКМКнын кызматкерлеринин жардамы менен баламды алып келдим. Сириядагы болуп жаткан согуш бул биздин согуш эмес. Жаштар барбагыла демекчимин. Ар бир ата-эне азыр балдарына көзөмөлдү күчөтүүсү зарыл. Анткени азгырыктар көп болуп жатат. Баардык нерсе тарбияга байланыштуу болот. Мен силерге айтып кетем. Мен Сирияга барып келдим. Бул исламдын жолу эмес экен. Ал жакта мусулманды өлтүрүп жатат. Бул исламдын мыйзамдарына туура келбейт. Андыктан апалар, байкелер, инилер, бир тууган мусулмандар алданбагыла, Сирияга барбагыла. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандан араб өлкөлөрүндөгү согушка кеткендердин саны бүгүнкү күндө 500дөн ашат. Бирок бул так маалымат деп айтуу кыйын. Анткени чет өлкөдө жүргөн айрым эмгек мигранттары да жакындарына кабарлабай Сирияга азгырылып кеткени маалым. Террорчулар жарандарды тартууда тымызын иш алып барып, өлкөдөн жашыруун чыгарып кетүүгө аракет кылышат. Сириядагы радикалдардын тузагында илингендердин арасында Ош шаарында 1997-жылы төрүлгөн Дилшотбек да бар. Азыр анын ата-энеси баласынан кабар ала албай зар какшап отурган учуру.
Өткөн жылдын 9 декабрында Кореяга иштеп келем деп кеткен. Кийин бизге 10 бөлүмдүн кызматкерлери балабыз Сирияга кеткенин кабарлашты. Биз ишенген жокпуз. Аэропорттон Стамбулга учкандыгы тастыкталгандан кийин гана ишендик. Балабыздан таптакыр кабар жок. Эгер Дилшотбек мени кокус угуп калган болсоң, кайтып келчи, суранам. Апаңдын жүрөгү эзилип бүттү. Ал эми Ош шаарынын Жака белиндеги Кеңеш айылынын тургуну 40 жаштагы Лалахан Сириядагы согуштун айынан уулу менен жолдошунан айрылган. Баласы Сирияда каза тапса, жолдошу суук кабарды угаары менен жүрөгү токтоп дүйнө салган. 1 жылдан бери жалгыз калган эненин ушул күнгө чейин көз жашы токтобойт. 2014-жылы мартта Россияда токойду иштеп жүрөм. Бул жакта телефон жакшы тартпайт деп айткан. Көрсө алдап коюптур. Кийинчерээк Сирияга жихадка кеттим. Мени кечириңиз деп бир жолу телефон чалды. Ошол бойдон кабар жок. Былтыр жайында бир бала чалып Нурмухаммедтин апасы болосузбу деди. Мен ооба десем, балаңыз шейит кетти, ага ыраазы болуңуз деди. Эсимден таңып калыпмын. Качан болду, кандайчы болду деп да сураганга алым жетпеди. Аны уккан атасы да каза болуп калды. Мен жалгыз калдым. Каргыш урсун ошол террорчуларды. Бүгүнкү күндө Ош областынан 293, ал эми түштүк калаадан 81 жаран Сирияда жүргөнү расмий аныкталган. Негизинен алар 15тен 51 жашка чейинкилер. Үгүттөө жалдоо мечиттерде жүргүзүлүп жатат деген маалыматтар айтылып келет. Бирок дин кызматкерлери аны четке кагышат. Азгыруунун дагы бир куралы бул интернеттеги социалдык тармактар. Аны толук көзөмөлдөөгө азырынча мүмкүнчүлүк жок. Эгерде ал жака барып туруп кайта турган ойду айта турган болсо эле, ал үчүн исламга алдында сен чоң күнөөш кылдың, сен исламды сатып кеттиң, исламга карата чыккынчылык жасадың деп туруп көрүнө мындай публично ушул өлүм жазасына тартып коет деген маалыматтар бар. Биздин жарандардын көпчүлүгү өзгөчө оор согуштук аракеттерге катышып, жергиликтүү баягы командирлердин буйругунун негизинде, анан алардын басымынын натыйжасында дагы ушу өздөрүнчө шейит кеттик дешип туруп, өзүн жардырып, же болбосо өкмөт күчтөргө карата чабуул жасап, анан каза болгон деген фактылар дагы болуп жатат. Сирияга кетип жаткан жарандардын кээ бири акчага азгырылса, айрымдары диний сабатсыздыктан улам туура эмес жолду тандап алышууда. Алардын жаңылыштыгы көп учурда өлүм менен аяктап жатат. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Чүй областына ымыркайдын 20 000 сомго саткан түгөйлөр кармалды. Панфилов районунун төрөт үйүндө көз жарган 40 жаштагы аял ооруканадан чыккандан кийин наристесин соодалап жиберген. Муну чогуу жашаган түгөй дагы колдогон. Баланы ушул эле областтын тургуну 20 000 сомго сатып алган. Түгөйлөр кармалып камакка алынды. Адам сатуу беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Наристе төрөт үйүнө берилген. Бишкек шаарына мурдагы күнү болгон атышуу боюнча жаңы жагдайлар айтыла баштады. Ал окуяда жаракат алган жарандын жакындары табилдик курал колдонгон милиция кызматкерин милдетинен аша чапты деп айыпташууда. Эскерте кетсек,